Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la sarurata fil İslam. Sүйүктүү пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem айтат, İslamda үйлөнбөй коюу жок. Үйлөнүү бул иманды толуктай турган нерселерден бириси, жана ошондой эле сүйүктүү пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellemдин сүннөттөрүнөн бириси. Кээ бир жаштардын жашы жетсе деле үйлөнбөй 30га, 35ге, 40га кээ бир адамдарды көргөнбүз, 60 жашка чейин чыккан, бирок дагы деле үйлөнө элек. Жана ошондой эле туура эмес кадамдарга баргандыгы мунун бир канча себептери бар. Ошолордун бириси үйлөнө турган адамдын бир элестетип алгандыгы. Менин аялым ушундай болуш керек, өтө сулуу болуш керек, баары жоктон бар болуш керек, эч бир кемчилиги жок болуш керек деп, ошол элестетип алган элесине жетүү үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөрүнү, жөндөмдөрүнү сарптап, убактыларын, өмүрүн сарптап, өмүрдүн өтүп кетип аткандыгы бул өкүндүрө турган нерсе. Жана ошондой эле ал элестетип алган нерсесинен кайтарыш дагы бул өтө кыйын болот. Анын атасы келип, "Кой, бул сен айтып аткан адам бул болбойт сага ылайыктуу эмес." Апасы келип айтат, "Бул сага ылайыктуу эмес" дейт. Dünya ahiretine жакшылык каалаган адам келип ага кеңеш айтат, "Болбойт сага бул. Сага мындай адам керек" деп айтып атса деле, ал адам эч качан алардын айткан сөзүн кабыл албайт дагы, тескерисинче ошол ойлоп алган адамга жетем деп, эң кымбат болгон өмүрүнү ошол нерсеге арнайт. Жана ошондой эле жаштардын бүгүнкү күндө үйлөнө албай калгандыгынын себебинен дагы бириси биздин баягы үйлөнүштүк үчүн көптөгөн шарттарды коюп койгондугубуз. Кафеге той бериш керек, ошондой эле кортеж кылыш керек, айшаталарды бир чакырып той кылыш керек, кошуналарды чакырып бир той кылыш керек, досторду чакырып бир той кылыш керек деп шарттарды коюп койгондугубуз себебинен бүгүнкү күндө биздин балдарыбыз үйлөнүштүк үчүн чет өлкөлөргө барып иштеп, көптөгөн жаштардын ден соолугу кетип калгандыгы, кээ бирлеринин кайтыш болуп кеткендиги, мына ушул үйлөнүүнү кыйын кылып койгондугубуздун себебинен. Ар бирибиз айтабыз, менин баламдын тою башкалардын тоюнан жакшы болуш керек, эң жакшы беришим керек. Элдер анан эмне дейт эртең? Биздин тоюбузду адамдар төмөн санап калбасын деп, шарияттын негизинде той кылбагандыгыбыздан жаштар бүгүнкү күндө зынага барганга туура келип атат. Ошондуктан эгерде биз Аллах Таала айткандай жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көргөзгөндөй үйлөнө турган болсок, мына ушундай үйлөнүүдө Аллах Таала береке берет. Аллах Таала жашообузду тынч кылат. Ошондуктан Аллах Таала бардыгыбызга шарияттын негизинде үйлөнгөнгө мүмкүнчүлүк берген болсун.